Салам достор, Уят эмес подкастын угуп жана көрүп жатасыздар. Мен атым Таңжолпон. Ал эми бүгүнкү темабыз бала кезинде сексуалдык зомбулукка кабылуу, анын кесепеттери жана чыгуу жолдору жөнүндө сүйлөшөбүз. Асель Сүйүнбаева, психолог, психологияны Москванын психологиялык социалдык институтунда окуган. Номер 38 мектеп гимназия окуу тарбиянын комплексинде балдар психологу болуп иштейт. Асель, саламатсызбы? Бүгүн биз ошол оор темалардын бири болгон ошол сексуалдык зомбулукка тактап айтканда, жаш кезинде сексуалдык зомбулукка душар болгон айымдар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Алгач эле сизден сурайлы дегенбиз. Сексуалдык зомбулук десе эле көбү жыныстык катнаш эле эсине келет да. Андан башка да түрлөрү бар да. Психолог катары айтсаңыз, сексуалдык зомбулуктун өзү эмне? Жана кандай түрлөрү бар? Сексуалдык зомбулук сиз айткандай эле албетте адамдын денесине жаракат келтирүү же жыныстык катнаш эмес. Сексуалдык зомбулукка мындай нерселер да кирет да. Адамды анын каалоосу жок сылап сыйпалоо, кармалоо, ал адам жуунуп атканда же чечинип кийинип атканда аны кароо, караганын билиндирип, караганын билиндирбей караган, мунун баардыгы тең сексуалдык зомбулукка кирет. Сексуалдык зомбулукка даже азыркы учурда неме кирип атат, туура эмес сөздөрдү жазгандык, туура эмес сөздөрдү айткандык, туура эмес жанагы мындай бир предложение, туура эмес сунуштарды айтуу, адамдын колу адамдын денесине тийбейт. А бирок ошондой нерселерди көбүнчө учурда андай нерселер мындай ыплас түрдө да айтылат да. Ошонун баардыгы тең сексуалдык зомбулукка кирет. Бул деген жалгыз гана денеге эмес, бул менин баягы аң сезимиме, менин психикалык чөйрөмө дагы келтирилген зомбулук да булчу. Ошондуктан ооба азыр биздин элдер көп ошентип ойлоп жүрүшөт да, аны тийбесе деле ал эмне эле антип атат депчи. Ал туура эмес. Анткени элестетсеңер, мына мисалы кичинекей эми кандай десем, өспүрүм кызга эгерде ошондой ыплас мааниде, ыплас формада айтылган сөздөр, ал мен өзүмдүн практикаман айта кетсем, баягы эле өзүмдүн практикаман кыздар ошондой нерсеге кабылган кыздар мага приемго келишет да. Анан ошолорду карап отурсаң, ошондо түшүнөсүң да, эмне деген ичинде кандай деген ушундук жаман мындай оор ойлор келе баштайт да. Мен ушундаймынбы? Ушул зордук зомбулукка кабылган адамдардын баардыгы тең кыздарбы, балдарбы, эркектерби, ал айырмасы жок. Алар деген ичинде ой калат да, мен ушунчалык мен күнөөлүүмүн деген ой калат да. Мен күнөөлүүмүн, мен значит өзүмдү ушундай алып жүрдүм, мен ушундай өзүм кийинип жүрдүм, же менин бир нерсем ошо адамды ошол нерсеге түрткү кылды деп ошону ойлонуп калышат да. Алар ошого ишенип калышат. Ушул ой менен жашоо, мен анда кир экенмин, менин ойлорум да кир экен, мен жаман турбаймынбы, менин жүрүш турушум да жаман турбайбы, значит мен андан ары мындай бактысыз же бирөө менен жакшы мамиле курганга мүмкүнчүлүгүм жок турбайбы, мен вообще жаман ыплас жүргөн адам турбаймынбы деп бир жаман ойлор калат да. И ушундай нерседен буларды чыгарыш, ошол состояние, ошол абалдан чыгарыш оор болот да. Сиз айтып калбадыңызбы эле кыздар күнөөнү өзүнөн издей баштайт деп. Бизге кайрылган окурман кыздар да ошондой да. Кичинекей кезибизде сексуалдык зомбулукка кабылганбыз, бирок өзүбүздү күнөөлүү сезебиз депчи. Ушул күнөө сезими кайдан пайда болот? Бул биздин салтыбызбы, же ата энесинин тарбиясы, же жеке чегин коргой албаганды билбегендикпи дегендей. Сиз айтып кеткен баардык себептердин баары бар. Алардын ичинен дагы мен айтып кете турган нерсе, ооба биздин өзүбүздүн эми баягы менталитет деп аябай көп сүйлөп калдык, бирок мен менталитетке да такап айтмокчумун. Биздин бир түшүнүксүз кыздарга болгон мамилебиз да, башынан эле кыздарга бир кызыктай мамиле кылабыз. Вроде бы мынтип айтабыз, бейиш эненин таманында, ошо кыз эне болгучакты биз аны ошо кыз негизи эле мындай чоңоюп эне болгучакты үй бүлө түзгүчөктү далай нерсени угат, далай нерсени көрөт. Атайын денесине эч ким залака тийгизбесе дагы көп нерсе мээсинде кала берет. Анткени көп нерседен өткөн болот. Мисалы бир кыз көчөдө кетип баратат, топ балдар турат, анан кийин ушундай кыздар бар, билесиңер, баягы чоңоюп калганда алар кичине мындай баягы иммунитет пайда болуп, алар мындай мүмкүнчүлүк болуп калат да, аларгачы мындай ошол нерселерге көңүл бурбаганга. А бирок жаш кыздар, өспүрүмдөр кетип баратканда ышкырып, же артынан жүгүрүп барып,
жан башынан сылаппы же чабыппы же ушундай бир ыплас сөздөр менен кыйкырыппы же бир мындай жаман сөздөрдү айтыппы, ошонун баары тең эле кыз өзүн эмнегедир күнөөлүү сезе баштайт да. Бул каяктан? Бул деген башынан биздики баягы айтып келебиз го. Кызга 40 үйдөн тыюу. Негизи кыргыздын салтын, кыргыздын үрп-адатын, кыргыздын сөздөрүн, макал лакаптарын баарын мен түшүнөм. Мен өзүм кыргыз болгондон мага анын баары тең жакын. А бирок кээ бир нерселерди менин оюмча азыр эми кыргыз бир эле ошол ойдон эле тура бербешибиз керек да. Биз да өнүгүшүбүз керек да. Биз дагы жакшы нерселерди мен айтпайм, обязательно теге батыштын нерселерин же дагы бир нерсе же Европаныкын деп, жок, биз өзүбүздүн нукура, өзүбүздүн мындай бир чыгыштык менталитетибиз бар. Кыздар аныс деле билет, андай кылбаш керек экенин, аныс деле билет. Бирок биз эмнегедир ушунчалык басыптабыз да. Көп учурда мына азыр мүмкүн ушу сөздөрүмдү уккан кишилер мага неме жооп катары айтышы мүмкүн да, эми койгулачы айланайын, ушинтип эле айта бересиңер. Жок, андай эмес. Анткени мен деле кыз болгом, мен деле кичинекейимен бери ушуга чейин чоңоюп келатам. Далай нерсени баамдайсың, далай нерсени туясың, билиндирбей атайын бирок жасаган нерселерди байкайсың. Ошонун баары тең эле өзүбүздүн башыбыздан өткөн үчүн айтып атабыз да. Бул анан бир айтып кетүүчү нерсе, ошондой эгерде бизде ошондой кыздар көрүп турган болсо, ошондой балдар, кыздар азыркы убакта мүмкүн чоңоюп калгандыр, анын баары тең. Мүмкүн ата-энелери угуп аткандыр, кантип сүйлөшөм, кантип айтышым керек деген мүмкүн суроолор болуп аткандыр. Ошолорго айтып койгум келет да. Эч качан зордук зомбулукка кабылган адам күнөөлүү эмес. Кайсыл адам кылды, ошол күнөөлүү. Эч качан ошондой нерсеге кабылган адамды күнөөлүүсүң деп айтууга эч кимдин акысы жок. Эч нерсеге силердин күнөөңөр жок. Өзүн токтото албаган ошо зөөкүр, ошол акмак күнөөлүү. Аны эч качан унутпаш керек. Сиз айттыңыз да, сиз жакшы бир сөз айттыңыз, ичинде сактап жүрө беришет деп. Бизге жазган окурмандар да көп айтат да. Мисалы, ооба, кичинекей кезимде, чоңойгондо билдим, кичинекей кезимде сексуалдык зомбулукка кабылганымды, бирок чоңойдум, убакыт өттү, ошону айтуунун зарылчылыгы барбы депчи. Бирок айтайын дегим келет, айта албайм. Айтайын десем жакындарым жок депчи. Я ичиме катып да жүрө албай калдым депчи. Деги эле кийин ошо жаш кезиңде сексуалдык зомбулукка кабылганын билгенден кийин анын айтуунун зарылчылыгы барбы? Ачыкка чыгаруунун. Мындай, ошондой нерсе болгондон кийин бул мындай да, ал нерсе болгон, анан кийин кээ бир балдар жаш кезинде кабылса унутуп калат. Унутуп калганы менен ал деген биздин эч тутумубуздун ар жагында калып кала берет да. Ошол нерсе адамды уулантат да, жашоосун уулантат. Анткени ошондо кичинекей бала болсо дагы, жаш кыз болсо, жаш бала болсо дагы ошол кезде калып калат аныкы оючу. Мен ушундай турбаймынбы? Мен ушундай нерсе болгон, мен сезип атам, бирок мен аны ошондо убагында айтпай калгам деп, ошол нерсе буларды баары бир жеп келе берет да. Ооба, эгерде адам өзүнүн жашоосун оңдой алса ушуга чейин, ушуга чейин адам уже башка адамдар менен баягы ишенүү сезимин пайда кылып, ишенүү сезим менен башкаларга баарлашып, турмуш кура алып, мындай жакшы оңдоп кете алган болсо, анда эми эгерде сүйлөшкөнгө адамы жок болсо, анда айтпай эле койгон оң. Анда. Бирок айтпай койгону менен өзүн түшүнүш керек да, жанагы айткандай элечи, мен күнөөлүү эмес экенимди. Мен күнөөлүү эмесмин деген нерсе менен жашаш керек да. Ошол нерсе дагы аябай жардам берет да. Анткени мен түшүнүп атам, ар бир эле адам бул ушунчалык оор нерсе да, бул ушунчалык интимдик нерсе да. Буну деген айта албайт оңой мененчи. Айтайын дегенде дагы баягы тамагы буулуп, сөзү буулуп чыга албай калат да. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, психологторго кайрылыш керек да. Баары бир кайрылыш керек. Бир сеанс болсо да барып коюш керек да. Анткени ар бир психологияда ушундай нерсе бар, конфиденциальность дегенчи. Айтылган жерде, уккан жерде калып калат да. Ал эч качан эч жакка чыкпайт. Эч качан. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо айтып койгон оң. Анткени ичиндеги баягы бугун чыгарып алат, ичиндеги баягы ошондогу кичинекей баланын, ошондогу же жаш кыздын, же жаш баланын ошондо болгон нерсенин баарын тең мындай бир чыгарганга мүмкүнчүлүк алат да. Негизи эле мындай баягы ичте чыңалуу жүрөт да, чыңалуу постоянно жүрөт ошо адамдын ичиндечи. Эгерде сиз айткандай адам ошо жөнүндө ойлонуп берсе, анда барыш керек психологко. Эгерде көп адамдардыкы билем ушундай нерселери бар, алар деген ал нерсе болгон. Мен ал нерседен аттап өтө алдым, мен анда кечип кеттим деген бир сезим болсо, анда ал адам жакшы эле функционировать этип жашай берет да. А эгерде анын жашоосун уулантып атса ушул нерсе,
анда психологко барыш керек. Или жакшы кандай айтсам, ишенимдүү, чынында ишенимдүү адамга кайрылыш керек, айтыш керек ал нерсеничи. Элнура Таштемирова, сексолог, акушер-гинеколог. Элнура, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн ошо сиз менен сексуалдык зомбулукка кабылгандар, тактап айтканда жаш кезинде сексуалдык зомбулукка кабылгандар боюнча сүйлөшөлү дегенбиз. Анан алгач эле сексолог катары сизден сурайлы дегенбиз да. Ушул жаш кезинде сексуалдык зомбулукка кабылгандар кабылуу кандай кесепеттерге алып келет? Негизи эле сексуалдык зомбулукка кабылган аялдардын ден соолугуна абдан бул чоң терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол зордуктоо учурунда же болбосо андан кийинки убакыттарда деле бул көйгөйлөр байкалат. Жаш кезинде же болбосо бойго жеткен учурда зомбулукка кабылган башка аялдарга караганда ден соолугу тарабынан көбүрөөк жабыркайт жана көйгөйлөрдү көп туудурат. Айрыкча мындай айымдар ошол депрессияга же болбосо өнөкөт оору синдромдоруна, ошол эле учурда ичек карын ооруларына, андан сырткары репродуктивдик аялдык ден соолуктун көйгөйлөрүнө көп чалдыгышат. Башкача айтканда бул каалабаган кош бойлуулук же инфекция. Бул жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар же болбосо оорулар, анын ичинде ВИЧ инфекциясы дагы жугузуп алуу коркунучу абдан чоң болот. Себеби зордуктоочу тараптан эч кандай барьерный метод, презерватив же болбосо коргонуучу нерселер колдонулбагандыгы үчүн риск абдан ооруларды жугузуп алуу чоңго турат. Андан сырткары гинекологиялык ар кандай оорулар, бул жерде аял киши корккон негизинен вагинизм деген бизде гинекологияда ооруларыбыз бар, аларга көп чалдыгышат. Ошол эле учурда тукумсуздукка дагы алып келиши мүмкүн, же болбосо жамбаш органдарынын сезгөнүү ооруларына, ар кандай воспалительный процесстерге алып келиши мүмкүн. Аялдар андан сырткары физикалык жана психологиялык жактан дагы өтө жабыркашат. Демек, бул психологиясына дагы, ден соолугуна дагы абдан чоң таасир. Ден соолугуна дагы, физикалык өзүнүн абалына деле абдан чоң таасирин тийгизе алат. Бизге ошо кайрылган окурмандардын көбү айтышат да, кичинекей кезде сексуалдык зомбулукка кабылган экенбиз, бирок чоңойгондон кийин билдик. Азыркы учурда мындай денемди кабыл ала албайм, жиркенем. Мисалы, өзүнүн эле карама каршы жыныстагы эркектер менен мамиле курууда да көйгөй бар деп айтышат да. Мында эми жаш кезинде балким биз дагы балдарыбызга же кыздарыбызга үйрөтүшүбүз керек да, бул өзүбүздүн эле круг, бул денебизге эч кимге тийүүгө болбойт. Жеке чекти коргогон. Жеке ошол чекти коргоону үйрөтүшүбүз керек, кичинекейинен тарбиялашыбыз керек. Андан сырткары зомбулук деле, зордук зомбулук деле кыздарга, айымдарыбызга өзүнө жана жашоосуна дагы өтө чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул жерде өзүн өзү сыйлоо сезимине, самооценкасына терс таасир алып келип, башка бирөөлөргө болгон ишенич сезимин дагы жогото алат. Ошол менен катары өзүн жек көрүп, уялуу же болбосо жиркенген сезимдер пайда болот. Андан сырткары кандай десем, ар кандай уялгандын, жиркенген негизинен бул окуя боюнча дагы башка бирөөлөргө айтып берүүсү кыйынга турат, ошол негизинен жашырышат. Өзүнө кам көрүүсү, өзүнө көңүл буруусу дагы азаят, төмөндөйт. Мындай нерсе көпчүлүк айымдарда байкалат. Жекечегин коргогонду үйрөтүш керек деп жакшы бир нерсени козгой кеттиңиз. Деги эле ошол жекечек деген эмне? Сексология жактан. Бул менин денем, бул нерсеге тийбе дегендей мааниде. Мисалы, бизде байкелерибиз келет, балким үйгө, тайкелерибиз келет. Алар деле биздин кыздарыбызды уже чоңоюп калгандан өбүшөт, ойношот. Өптүрүп койчу дейт го эч. Өптүрүп койчу, же болбосо колун кармап, ушундай нерселерден биз болбойт, тийбей тургандай ушундай чекти коргоону үйрөтүшүбүз керек. Ошол окурмандарыбыздан келген суроо боюнча алардын суроолоруна жооп алуу менен сизден да жооп алсак, ошо жаш кезиңде сексуалдык зомбулукка кабылгандан кийин эмне кылуу керек? Эгерде зордук зомбулукка кабылса, сөзсүз түрдө аял жардамга муктаж жана жардам суроосу керек. Бул жерде дарыгерлерден, жакындарынан жана тиешелүү органдардан дагы киришүүсү абдан маанилүү. Себеби өзүн күнөөлүү сезген учурда көпчүлүк кыздарыбыз жардамга кайрылышпайт жана
буну жийкеничтүү уялуу сезим менен коштоп жардамдын жолуна барышпайт. Эгерде зордук зомбулукка кабылган кыздар болсо, айымдарыбыз болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге жана тиешелүү органдарга кайрылуусун сунуштайт элем. Кичинекей кезинде деп да сүйлөшүп атабыз, бирок жакын арада эле кабылса бир 72 сааттын ичинде тапшырыш керек деген нерселер бар. Ооба, эгер зордук зомбулукка кабылса, сөзсүз түрдө ошол учурдан кийин эле аракет жасап, уже жардамды суроону билүү керек. Биз мисалы каалабаган кош бойлуулук деп атпайбызбы, беременность нежелательный болуп калуунун алдын алсак болот. Бул жерде атайын гормоналдык таблеткаларыбызды беребиз. Эгерде сперма түшкөн болсо, эркектин клеткасы түшкөн болсо, анда бул 5 сааттын ичинде, балким 2 күнүн ичинде кош бойлуулук болуп калышы мүмкүн. Ал эми жаш кыз болсо, кичинекей кыз болсо, бул ага өтө оор, өзүнүн ден соолугуна дагы зыяндуулугун алып келет. Анын алдын алуу үчүн биз атайын каражаттарды колдонуу менен алдын ала алабыз жана текшеребиз. Воспалительный процесстерге, инфекциялардын алдын алуу үчүн дагы кандайдыр бир процедураларыбызды жасайбыз. Демек эч кандай коркпостон, күнөөлөбөстөн, уялбастан, өзүнүн жиркенбестен жардам сурап адиске баруу керек. Канчалык батыраак барса, ошончолук жакшы. Ооба. Жана бизге жазган окурмандар айтып калып, жиркенүү боюнча да сүйлөшүп калбадык Гүлнур айым, анан фригиддүүлүк, ошол эле вагинизм оорусуна чалдыгып калдык дегендер бар да. Бул нерсени кийин дарыласа болобу? Ооба. Зомбулукка кабылгандан кийин көпчүлүк кыздарыбызда андан кийин көп жыл өтсө деле ушул жыныстык катнашка болгон каалоо абдан же болбосо жиркенүү пайда болуп калат. Анын негизинен ошол каалоо төмөндөйт. Кандайдыр бир мындай ачык аракеттер болсо деле жыныстык катнаш аларга кызыктуу эмес жана дүүлүктүрө албайт. Ошол эле учурда жыныстык катнаш оору менен же андан кийин дагы оорулар менен коштолушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда ушул вагинизм оорусуна чалдыгышат. Бул эми канаптын ошол сырткы ачылыштын булчуңдары эрксиз эле спазмга, чыңалууга келип калат. Жыныстык мүчөнүн практически ошол канапка кирүүгө же болбосо биз гинекологдордун кандайдыр бир процедураларыбызды жасоого, диагностика жасаганга дагы мүмкүнчүлүк ала албай калабыз. Ошол сизден сексолог жана ошондой эле гинеколог катары жыйынтыктап сурасак да, ошол сизди көрүп жаткан ошо жаш кезинде сексуалдык зордуктоого кабыл болгон айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эң негизги кеңешим бул жардам суроону үйрөнүү керек. Эч качан өзүнөн уялбоо керек. Бул жерде мен айтып аткандай эле самооценка абдан түшүп кетет, башкаларга болгон ишеним дагы жок болуп калат. Мен бул нерсени окуяны айтсам, мени кандай кабыл алат? Өзү жиркенип атса, бул адам дагы менден жиркенет же болбосо кандайдыр бир башка ойго келет деген максатта бул нерселерди жашырышат жана жардамды сурай алышпайт. Жиркенбеш керек, уялбаш керек. Айткандай эле, бул сиздин күнөөңүз эмес. Бул ошол зордуктоочунун күнөөсү болгондуктан эч кандай өзүңүзгө күнөөнү албай жардам суроону үйрөнүңүз деп айтат элем. Жаңыл Алымкул кызы, юрист, Кыргыз мамлекеттик юриспруденция академияны аяктаган. Юриспруденцияда алгачкы багыты корпоративдик укук. 2021 жылы адвокатура жаатына өткөн. Жаңыл, саламатсызбы? Бүгүнкү темабыздын укук тарабын сиз менен сүйлөшүүнү туура көрдүк. Алгач эле сизден сурайлы дегенбиз, сексуалдык зомбулуктун түрлөрү жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени көпчүлүк сексуалдык зомбулук десе эле жыныстык катнаш деп ойлошот экен да, бирок андан башка дагы түрлөрү бар. Юрист катары ошого токтоло кетсеңиз. Албетте, бул кылмыш жаза кодексинде Кыргыз Республикасынын сексуалдык зомбулуктун бир канча түрү бар да, адашпасам азыр 5-тен 8ге чейинки берени атайын ушул сексуалдык зомбулук арналган, ошого карата. Бул сиз айтып өткөндөй эле биринчиси эле ошол жыныстык катнаш зордоп кылуу, бул зордуктоо. Андан тышкары сексуалдык кыймыл аракет деген дагы түшүнүк бар. Бул болсо жанагы лесбиянство кылууга, же болбосо мастурбация кылууга дагы адамды зордосо, бул дагы ошол сексуалдык аракеттерди кылуу болуп эсептелет. Анан ыплас аракеттер деген берене дагы бар. Бул жерде кандайдыр бир кишинин көзүнчө, жаш балалуу, чоң киши болошонун көзүнчө жылаңачтанып алып, же болбосо аны чечинтип, же интимдик зоналарын кармап, бир нерсе кылып, же жанагындай порнографиялык уят тасмаларды көрсөтө турган болсо дагы, булар дагы сексуалдык зомбулук болуп эсептелет. Андан тышкары мындай да жагдайлар бар. Сойкулук менен
иштөөгө ошого мажбурлоо же болбосо порнографиялык видео тартууга мажбурлоо, ошону катыштырып тартуу ушул сыяктуу нерселер дагы бул ошондой зомбулук болуп эсептелинет. Бул жөн гана зордуктоо гана эмес. Жакшы айттыңыз. Ошол бизге келген окурмандардын көбү кичинекей кезибизде көрсөбүз сексуалдык зомбулукка кабылган экенбиз деп азыр аң сезимине келгенден жашашат да. Негизги суроолор алар ушу күнөөкөрдү жоопко тарта алабызбы деген. Жооп конкреттүү ооба, жоопкерчиликке тартуу үчүн арыз жазсак болот, укугубуз бар. Муну дагыраак кененирээк маалымат айтыш үчүн бир нерсени тактап коеюнчу. Негизи кылмыш кылганда ар бир кылмыштын мөөнөтү болот да, кайрылуу мөөнөтү болот. Мисалы, кылмыштар бизде 4 категорияга бөлүнөт. Бул коркунучу аз кылмыштар, анан анча оор эмес кылмыштар, оор кылмыштар жана өзгөчө оор кылмыштар депчи. Анан коркунучу аз кылмыш кылынса, мисалы алар боюнча ал кылмыш кылынгандан кийин 2 жыл өткөнчөктү кайрыла берсек болот. Анча оор эмес кылмыштар үчүн 3 жылдан кийин деле кайрыла берсек болот. 3 жыл өткөнчө. Бул зомбулук, бул зордуктоо, мисалы бул өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелинет да. Жана порнографиялык видеого тартуу же жанагынтип ыплас аракет кылып койсо бул оор кылмыш болуп калат да. Ошон кылмыштын категориясына жараша, мисалы оор кылмыш болсо 7 жыл өткөнчө кайрыла берсе болот. Жана өзгөчө оор болсо анда 10 жылдан, эгер 14 жашка чейинки балага карата кылынган болсо, бул каалаган учурда ошо укук коргоо органына кайрылгысы келген учурда, любой учурда кайрыла берсе болот. Бирок бул жерде далилдерди көрсөтүү маселеси да бар болсо керек. Кээ бир окурмандар айтат, арызды алганы менен далилдеп берчи деген. Ооба, бизде көйгөй тилекке каршы ушулда кайрылууга укугубуз бар. Ооба, 35 жыл өтөбү, 40 жыл өтөбү кайрыла берсек болот, бирок маселе ошол далилдерге келип такалат да. Далилдей албасак, кылмыш кылынган болуп эсептелинбейт. Андан тышкары, Кудай сактасын, тескери бизге каршы кылып коюшу мүмкүн. Арыз жаздык, сен жалган айыптап атасың муну деп, сен акча өндүргөн жатасың, эмне кылган жатасың деп, кайра стрелканын бардыгы бизге бурулуп, күнөөкөр ошол жабырлануучу болуп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн эгерде далилденерине көзүбүз жетип атса, кайрылсак болот. Далил дегенде бул жерден биз далилди тапканга милдеттүү эмеспиз, кайрылууга укуктуубуз, анан тергөө органы далилдерди издеп ошолар чогултушу керек, алардын милдети болуп эсептелинет да. Жалпылап айтсак, жаңы ошо процедурага токтолсок, алгач ошол чекей кезинде сексуалдык зомбулукка кабылганын билгенден кийин кандай этаптардан өтөт? Мисалы, барып арыз жазат, анан Ооба, арыз жазышы керек. Милицияга барып, милиция бөлүмүнө барып, ооба, жашы жетпеген, чоңоюп калган болсо өзү барса болот. Жашы дагы эле кичинекей болсо, мисалы 5 жашында кабылды, акыл эси келип, 13-14 жашка келгенде түшүнүп калып, мага ушундай зомбулук кылынган экен десе, анда жашы жетпегенине байланыштуу өзүнүн ошол өкүлү, мыйзамдуу өкүлү, ата-энеси, жакын бирөөсү менен барып жазышы керек. Анан биз кандай гана кылмыш кылынбасын, кайсы гана түрүндө болбосун, биз милицияга барып арыз жазганда, алар кабыл алып, анан ошол реестр болот, кылмыштардын кылынган, ошого катташат. Анан каттагандыгы тууралуу талон берет бизге. Ошол талонду алабыз, анан ошол боюнча кийин көзөмөлдөп турабыз. Биздин ишибиздин эми тагдыры эмне болот, ошондон чалып сурап билип турушубуз керек. 3 күн, 10 күн, айрым учурларда кошумча изилдөө керек болсо, 1 айга чейинки убакыттын ичинде дагы ошону өндүрүшкө алышы керек да, иш козгошу керек. Өзү канча мөөнөттүн ичинде карап бүтүш керек? Ошол 3 күндөн 1 ай болуп кетет. Менен оордугуна, далилдердин жеткиликтүүлүгү ошолор табылып, ошолор процесске жараша болуп калат да. Анан айрым учурда болуп калат, бизге арызыбызды сиз айткандай кабыл албай коюшу мүмкүн, же болбосо кабыл алат, бирок далилдердин жетишсиздигинен улам деп ишти козгобой да коюшат да. Бул учурда, мындай учурда алардын үстүнөн арыз жазып даттанганга укугубуз бар. Ошол эле органдын жетекчилигине кайсы кабыл албай жатса, же болбосо прокуратурага жазсак болот, же болбосо алар иш козгобойбуз деп постановление чыгарып бере турган болсо, аны сот аркылуу дагы жокко чыгарганга заявление жазсак болот. Экспертизалар дайындалышы мүмкүнбү? Албетте, анын бардыгы биз кайрылган күндөн. Бирок мындайда, эгер кылмыш ошол зордуктоо иши жаңы кылынган болсо, желательно 72 саат өткөнгө чейин барып кылдырган туурадан кийин ошол учурда изи, кылмыштын изи жаңы болгон болот да, тагынга далилдегенге мындай мүмкүнчүлүк чоңураак да. 10 жыл, 15 жыл мурунку болсо, кечиресиз улантырайын, бул жакта андай биологиялык далилдерди келтириш
уже мүмкүн эмес тилекке каршы. Мындай учурда күбөлөрдүн көрсөтмөсү чоң далил болуп бере алат да. Үмүт ошол күбөлөрдө биз 15 жыл мурун болсо бир досубузга айткандырбыз, чалып жардам сурагандырбыз, ошолар келип күбө болуп бере ала турган болсо, анда үмүт бар да, бир аста болсо. Биологиялык жактан тилекке каршы 15-10 жылдыктар далилденбей калып кетет. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп алдым окшойт. 72 сааттын ичинде дедиңиз, ошондо да бул жактан айта кетчү нерсе бар болуш керек, окурмандарга кийимдерин алмаштырбаш керек. Ооба, кийимдер кылмыш кылынса, адам деген кылгандан кийин ушунчалык өзүнөн өзү да жийиркенип, тезинен барып жуунгусу келет, болгон буюм тайымын алып өрттөп салгысы келет, унуткусу келет эмеспи? Тескерисинче мындай учурда жуунбаганга аракет кылыш керек. Бара калып ошол милицияга чалабы, же болбосо өзү любой бир медициналык мекемеге кайрыла калса дагы алар бардыгын текшерет, милицияга кабар берет. Анан ошол жерден бүт далилдер алынат да, ошол мүмкүн денеде көк ала тактар калгандыр, кан болобу, кылмышкердин спермасынын изи калган болобу, же болбосо аракет кылып зомбулукка каршы сопротивление кылганда, бетин тытмалап, үстүн тытмалаганда тырмактарында ал кылмышкердин, күнөөкөрдүн терилери да калып кетиши мүмкүн тырмагасында. Ошолор дагы аябай далил болуп бере алат. Анан кийимин жырткан болушу мүмкүн, ошону да ыргытпаш керек. Анан окуя болгон жерде ошонун күнөөкөрдүн топчулар, мисалы топчусу, бир буюм тайымы калып кеткени болушу мүмкүн. Анын чачын жулуп алсак, чачтары колубузда калышы мүмкүн. Ушунун бардыгы биринчи кезектеги эң мындай свежий далилдер ошолор да. Андан кийин ошол күбө жардам сурап, кимдир бирөө угуп калган, кыйкырып көчөгө чыгып кийин териштирүү болгондо ушул жерден ушундай кыйкырып уккансыңарбы десе, уккан болсо ошолорго чейин дагы далил, күбө жана далил болуп бере алат.